Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Онгбак деп аталған тасманын екінші бөлігін қысқаша баяндап бермекчибиз. Сіз шашпай отырып, мага жақты белгісін басып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. 1421 падыша Рама 2-нин тушунда Аюдхая падыша сарайынын таасири Сухатайга караганда күчтүүрөөк боло баштаган. Ал күн сайын өсүп чыгыш тарапка ээлик кылып жатты. Кийинки көрүнүштө бир жаш баланы өңөрүп алып, ат менен чаап бара жаткан жоокерди көрөбүз. Анын артынан бир канча жоокерлер түшүп, жаалар менен аткылап келе жатышты. Бир кезде жоокер чаап бараткан жеринен жаш баланы куткарып калуу үчүнбү айтор аны ыргытып жиберет да андан ары чаап кетет. Токойдун чыга беришинде күтүп жаткан жоокерлер аны дароо эле атып өлтүрүшүп, бирок жаш баланы издетип эле таппай калышты. Күндөрдүн биринде өгүздөрүнө арабаларын сүйрөтүп өтүп бара жаткан адамдар ошол жаш баланы таап алышат да башкалардын катарына кошуп эле капаска камап коюшат. Жүрүп отуруп алар бир кыштакчага келишип, көрсө алар кармап алган адамдарды кулга айлантып сатышат окшойт. Жанагы жаш баланын аты Тиан болчу. Ал капастан чыгары менен эле булардын жаман адамдар экенин билдиби айтор дароо эле каршылык көрсөтө баштайт. Анда ошол жердеги кулдарды караган адам кийинки кезекте крокодилге ушул баланы салууга деп буйрат. А дегенде Тиандын денесин кан менен жуушат да ошол адам Тианды сууну көздөй алып жөнөп, алар ар дайым ушундай нерселерди кылып турушабы айтор. Бул нерсе адатка айланып калгансып, бардыгы тең боло турган нерсени күтүп калышты. Ал эми аны сууга алып бара жаткан адам Тианга карап, мен сага бир мүмкүнчүлүк берем. Эгер крокодилди жеңип кетсең дагы жашайсың дегендей кылат. Бирок ал жака түшкөн адамда эч кандай курал дагы жок болгондуктан эч бири крокодилден кутула алышкан эмес. Тианды ыргытаардын алдында ал колуна кармап келген кичинекей таш менен ал адамды бетке чаап жиберип, ал адам болсо Тианды дароо эле сууга ыргытып жиберди. Дароо эле крокодилди бошотушуп, Тиан болсо эмне кылаарын билбей эле ал жердеги жыгачтардын жардамы менен коргоно баштайт. Бир кезде крокодил ага кол сала баштап, Тиан андан эптеп кутулуп сыртка чыгайын десе эч кимиси аны чыгарбай коюшат. Алардын эрежеси боюнча же өлөсүң же өлтүрөсүң деген эле эки жол бар экен. Ошол жердеги бир адам бир нерсени пландап жаткандай ары бери карап, бир кезде өз адамдарына белги берди айтор. Бир заматтын ортосунда эле уруш мушташты баштап калат. Анын адамдары ар кайсы жерден билинбестен чыга келип, ананда согушчан экени көрүнүп, ошол жердеги элдердин кыйындарын бат эле арыдан бери жайлап салышты. Алардын башчысы болсо дагы эле өлө элек Тианга келет да сенин өмүрүң өз колуңда деп айтып сууга бычакты ыргытып жиберет. Анда Тиан дароо эле бычакты табуу үчүн сууга кирип, крокодил менен кармашып отуруп берилген убакыт бүткөнчө крокодилди сайып өлтүрүп салганын көрөбүз. Көрсө Тианды сактап калган адамдарды көтөрүлүшчүлөр деп коет экен. Алар Тианды өздөрүнүн кыштагына алып барышып, бир кезде Тиан ойгонуп кетсе эле алардын башчысы өзү азиз кары кишиге Тианды көрсөтүп жатыптыр. Азиз адам Тиандын денесин кармалап көрөт да эгер бул бала согуш өнөрүн мыктап үйрөнө турган болсо, анын колу буттары чыныгы куралга айланып, келечекте жоону бузган шерлерден болот экен деп айтат. Андан соң көтөрүлүшчүлөрдүн башчысы Тианга, эгер сен кааласаң бизге кошулуп, согуш өнөрүн жакшылап үйрөнсөң болот, жок каалабасаң каалаган жагыңа кетсең болот, мен сени бошотом десе. Тиан кыштакчаны кыдырып, ал жакта согуш өнөрүнүн ар кандай түрлөрү менен машыгып жаткан көп адамдарды көрүп, албетте мурунтан эле ушундай нерсени каалагандыктан кыштакчада калып калууну чечти. Көтөрүлүшчүлөрдүн башчысы болсо аны өз баласындай карап, ар кандай куралдар менен согушууну үйрөнө баштады. Ошентип арадан бир канча жылдар өтүп, Тиан эр жетип чоңойгонун көрөбүз. Ал үйрү менен кетип бара жаткан пилдерге жетип барат да алардын үстүнө чыгып, эң алдыда бара жаткан пилдердин башчысын көздөй чуркап жөнөйт. Көрсө эгер бардык пилдерди башкарам десең, анын башчысын башкара билишиң керек экен. Тиан эң башындагы пилге жетип барат да аны менен кармашып отуруп баш ийдирип алат. Көрсө аны бакма атасы ар кандай сыноодон өткөрүп жаткан болуп, биринчи сыноо пилдерди башкаруу болгондуктан Тиан ал ишти ийгиликтүү аткарып, эми атасынын көз алдында ушунча жыл эмнени үйрөнгөнүн, кандай деңгээлге жеткенин көрсөтө баштады. А дегенде эле кылыч менен сагылашууну башташып, Тиан бакма атасы үйрөткөндөй эч бир жаза баспай кылдаттык менен ал адамды жеңип алат. Андан соң дароо эле эч кандай куралсыз Кытай балбаны менен урушууга туура келет. Тиан аны менен кармашып отуруп, аны да ийгиликтүү жеңип алып, үчүнчүсү кара терлүү алп адам менен мушташууга туура келет. Ал Тианга караганда бир топ эле күчтүүлүк кылып, бирок Тиан шамдагайлыгын пайдаланып, тырышып жатып эле алп адамды акыры колун кайрып жеңип алат.
Мындай көрүнүштөн кийин анын бакма атасы сүйүнүп, Тянь дагы бир анын акыл эсин текшерген сыноодон да өтөт. Ошондон кийин ал күчтүү жоокерлердин катарына кошулуп, башка жоокерлерге кошулуп өз иштерин жасай башташты. Бирок кандай болгон күндө да Тянь бул жерде өз ордун тапкандай болбой эле, атасын өлтүргөндөрдү таап өч алгысы келип, сыртынан билинбегени менен жүрөгүн бир нерсе өйкөп жаткандай сезиле берди. Ал өзүнүн кичинекей кезин эстеп, анын атасы аскер адамы болуп, апасы Эко келип Тяньды бий устатына таштап кетип жатканын көрөбүз. Себеби такты басып алуу планын көптөн бери иштеп жүргөн шаар башчысы Ratchasena өзүнө жакпаган аскер башчыларын жок кыла баштаган эле. Ошентип Тяньдын атасы Цин Хадачого да коркунуч келе баштагандыктан, ал баласы Тяньды ушул жерге таштап кетүүнү туура көрдү окшойт. Ата энеси кеткенден кийин Тянь ошол жерден Пин аттуу кыз менен таанышып, ал Пинге мен өз атама окшоп аскер адамы болгум келет. Бирок ал эмне үчүн мени бул бий үйрөткөн жерге таштап койду түшүнбөйм деп айтат. Ошентип Тянь ошол мектепте бир топ убакыт жүргөндүктөн Пин экөө өтө жакын достордон да болуп калышты. Кийинки көрүнүштө баягы кул саткан кыштакчадагы адамдарды көрөбүз. Алар дагы эле кулдарды кармап алышып, зордук зомбулукту көрсөтүүнү токтотушпай, баягы Тяньды крокодилге ыргыткан адам дагы бир аялды кармап алып аны уруп жаткан болот. Дал ошол учурда анын башына шарап куюлган идиш келип тийип, ал адам дароо эле элдин арасынан муну ким кылды деп ар кимди сабай баштайт. Бир кезде шарапты идиши менен ичип отурган адамга келип, муну сен кылдыңбы деп эле аны уртокмокко ала баштады. Бирок бир кезде ал тездик менен ал адамдын кекиртегинен кармап, башын көтөргөн кезде биз анын Тянь экенин көрөбүз. Сыягы ал бул адамдардан өч алуу үчүн келген окшойт. Ошол замат эле калайманды баштап, туш тарабынан келип кол салган адамдардын эч кимисин тоготпой, чекеден эле сапыра баштады. Тянь согуш өнөрүн ушунчалык өздөштүргөнү көрүнүп, ал жердегилердин эч кимиси анын жанына да бара албай, канчоосу бир жабылса да эч кимисинин алы жетпей жатты. Акырында Тянь менен кошо келген жоокерлер дагы чыга келишип, аларга эч кимиси эч нерсе дей албай калышты. Ошондо Тянь баягы адамга өзүнүн ким экенин эстетип, сен мага убагында бир мүмкүнчүлүк берген элең, мен дагы сага бир мүмкүнчүлүк берем деп айтып, дароо эле ал адамды крокодил суусуна ыргыттырат. Тянь ал жердеги кулдардын баардыгын бошоттуруп, көпчүлүк элдер ага ыраазы болушту. Тянь кайрадан өткөн күндөрүн эстеп, бул кезде бир жоокер келип, аны бий мектебинен шашылыш түрдө алып кетип жаткан болчу. Пин Тяньды кетиргиси келбей араң коштошуп, Тянь кетип бара жатканда Пинге өзүнүн билеригин таштап кетет. Ошентип ал жоокер чапкан бойдон эле Тяньды алып кетип бара жатканда, алдынан Тяньдын атасынын дагы бир жоокери чыгат да, Тяньды алып бара жаткан жоокер менен кармашып жеңип алып, Тяньды андан ары өзү алып кетет. Ал Тяньды атасынын үйүнө алып келгенде баардыгы кеч болуп, Ratchasena Тяньдын атасын дагы апасын дагы өлтүрүүгө келген болот. Тяньдын апасын жаа менен атып өлтүрүшүп, атасын болсо Ratchasena'нын кара кийинген жоокери өлтүрөт. Тяньды атасынын жоокери алысыраак жерде кое бербей кармап турганда, Тянь болбой эле кыйкырып жиберип, атасынын жоокери болсо Тяньды атка өңгөрүп эле качып жөнөдү. Тасманын башындагы көрүнүштөр дал ушул көрүнүштөр болуп, жоокер жолдон Тяньды куткарылып кетсин деп түшүрүп салат да, өзү Ratchasena'нын жоокерлеринин алдына барып көз жумат. Эми Тяньдын бакма атасы анын кимдир бирөөдө кеги бар экенин байкап калды. Байтор, мен баягы сенин кичине кезиңде эң биринчи жолу тапканда эле сенин көздөрүңдү карап бир нерсе бар экенин билгенмин. Эми мен карып бара жатам. Менин ордума сен көтөрүлүшчүлөрдүн башчысы болууга татыктуусуң деп айтып, бирок а дегенде жүрөгүңдү эмне өйкөп жүргөн болсо, көптөн бери эмнени кылам деп жүргөн болсоң, ошол маселеңди бүтүрүп кел деп жөнөтөт. Тянь болсо дароо эле жөнөп кетип, көп өтпөй шаарга да келип, бул кезде такка отуруп бийлик жүргүзүп жаткан Ratchasena'ны өлтүрүүгө камданып калат. Майрамдык кечеде бийлеп жаткан кыздардын арасынан баягы чоңоюп калган Пин деген кызды да көрөбүз. Алар Ratchasena'нын алдында бийлеп бүтүшкөндөн кийин дагы бир бет капчан адам бийлеп чыгып, бийдин соңунда ханга жакындап келип эле калайманды баштап калды. Ушуга чейин үйрөнгөн өзүнүн көз боемочулуктарын дагы колдонуп, Ratchasena'нын алдына жетип барып, бул менин атам жана апам үчүн деп атасынын атын айткан кезде, ал жерде турган Пин Тяньды көрүп таанып калды окшойт. Тянь кароолчулар менен кармаша баштап, бирок акырында качып кеткенге аракет кылып жаткан Ratchasena'ны дагы кетирбей кармап калып, кылычы менен чаап эле кулатып жиберди. Тянь ошол жерден Ratchasena'нын ишин бүтүрдүм деп ойлоп, тездик менен качып кетип калат. Ошентип ал кайрадан көтөрүлүшчүлөрдүн кыштагына кайтып келсе эле, ал жерде эч ким жок болуп, кара кийимчен адамдар гана пайда боло баштайт. Алар Тяньга чекеден эле кол сала баштап, бирок Тянь дагы алардын эч бирине моюн бербей чекеден эле кырып жүрүп отурду. Узак кармаштан кийин Тяньдын чындап эле 100 жоокерге тете күчү бар экендиги билинип, кез келген куралды башкара билгендиктен дагы эле эч кимиси аны жеңе албай жатты. Бирок Тянь канча
канча аракет кылса да жанагы жоокерлер түгөнбөстөн туш тараптан эле чыга берип, акыры өтө эле көп аскерлер чогулуп калат да ал жерден Радчасена чыга келет. Көрсө анын денеси темир менен корголгондуктан өлбөй калыптыр. Радчасена Тианга сен өз атаңды ким өлтүргөнүн билбейт окшойсуң деп эле ал жерге кара кийинген Тиандын бакма атасын чакырат. Ал Тианга кол сала баштаганда Тиан аргасынан бакма атасы менен кармашууга туура келип, кармашуу учурунда ал Тианга эгер мен сенин ким экениңди билгенимде мурун эле жок кылып коймокмун деп айтып, бирок кармаштын аягында жеңилерин билдиби Айтор. Тиандан кечирим сурап, эми сен атаң үчүн өчүңдү ал деп айтып, ошол жерден Тиан бакма атасын өлтүрөт. Тиан ошол жерден кыйкырып эле жатып калып, аны жүздөгөн аскерлер курчап турушту. Радчасена болсо аскерлерине кыйкырып, Тианды алып барып асып койгула да өтө катуу азаптап, узак убакыт бою акыркы демине чейин өтө кыйнап өлтүргүлө деп буйрат. Ошентип Тиандын өмүрү андан ары эмне болоору белгисиз бойдон калат. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Эгер тасманын кийинки бөлүмү дагы чыксын десеңиздер, мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.